Верховенство права, основой там является там закон. Они же вот про законов там... Что ты думаешь? Ну, если закона не будет, люди могут творить что угодно. Все равны, все по обоюдному согласию. In India, about the basic rule is all are equal before law. А верховенство права, я думаю, это когда будет услышан каждый гражданин и мнение каждого человека. Үстөмдүк, башкаруучулук, башчылык, укук, коомчулукта адамдардын арасындагы мамилелерди жөнгө салуучу нормалар жана эрежелер. Мыйзам үстөмдүгү, мыйзам алдында бардыгы тең жана эч ким мыйзамдан өйдө болбогондугу тууралуу укуктук доктрина. Мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин туткан өлкө төмөнкүлөргө кепилдик берет. Бардык адамдар, уюмдар жана ошондой эле өкмөт мыйзам алдында жооптуу. Мыйзамдар түшүнүктүү, бардыгы жеткиликтүү жана аткарылат. Сот системасы көз карандысыз жана бардык талаштарды адилеттүү жана ачык айкын түрдө карап чыгат жана чечет. Бардык адамдар күнөөсү далилденгенге чейин күнөөсүз деп эсептелинет. Бир да адам негизсиз камакка алынып, түрмөгө отургузулуп жана мүлкүнөн ажыратылбашы керек. Жаза сот тарабынан белгиленип жана кылмыштын ооругуна жараша болушу керек. Мыйзам үстөмдүгүнүн принциби бүткүл демократиялык өлкөлөрдүн, анын ичинде биздин өлкөнүн конституциясында да так чагылдырылган. Биринчи беренеге ылайык Кыргыз Республикасы эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган унитардык социалдык мамлекет. Мыйзам үстөмдүгүнүн негизги принциби бийликтин 3 негизги тармакка бөлүнүшүн талап кылат. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруучу бийлик жана сот бийлиги. Ар бир тармак чыгымдар жана карама-каршылыктар системасына ылайык иш-чараларды аткарышы керек. Мыйзам үстөмдүгү президент, соттор жана башка мамлекеттик кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча иштөөгө ант берүүсүн талап кылат. Мыйзам үстөмдүгү бул Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн кепилдиги.